Садыр Жапаров 2 учак жалдап 300 кишини алып келүү боюнча макулдашууга жетиштик. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу Жакынкы Чагыш өлкөлөрүндөгү мекендештерди кайтаруу боюнча билдирүү жасады. Жакынкы Чагыш өлкөлөрүндө калып ата мекенине келе албай жаткан жарандарыбызды эвакуациялап алып келүү боюнча иштер тынымсыз жүрүп жатат. Бириккен Араб Эмираттарында учуп конууга тыюу салынганына байланыштуу Уман өлкөсү менен сүйлөшүп 2 учак жалдап 300 кишини алып кетүү боюнча макулдашууга жетиштик. Кудай буйруп айэден учуп конууга уруксат берилсе, калган жарандарыбыздын баарын бир күндө алып чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Биринчи кезекте Уман аркылуу жаш балдар менен аялдар алып келинет. Барыңыздарды сабырдуулукка чакырам деп жазган президент. Катарда круиздик саякат менен барган 67 кыргызстандык бар. Катардын жээктеринде учурда лайнерде Кыргызстандын 67 жараны бар. Алар 7-мартка чейин ошол жерде болушат. Бул тууралуу Кыргызстандын Катардагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Шумкарбек Курсанов билдирди. Анын айтымында кырдаал курчуп кеткен учурда координациялык штабтын көрсөтмөсүнө ылайык чаралар көрүлөт. Мындан тышкары Курсановдун маалыматына караганда, Катарда жалпы 800гө жакын Кыргызстандын жараны жашап иштеп жатат. Алардын 20сы мейманканаларда, ал эми калгандары өз үйлөрүндө турушат. Кыргызстандын бардык мечиттеринде дүйнө жүзүндө тынчтык болуш үчүн дуа окулду. Жакынкы Чагыштагы согуш эл аралык абалды курчутту. Кыргызстандын бардык мечиттеринде дүйнөдө тынчтык болуш үчүн дуа окулду. Бул тууралуу Кыргызстандын мусулмандардын дин башкармалыгы билдирди. Кыргыз Республикасынын башкы муфтийи Абдулазиз Кары Закиров дүйнөдө тынчтык орношу, үммөттүн коопсуздугу жана өлкөнүн бүтүндүгү үчүн дуа кылды. Ошондой эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын демилгеси менен ислам үммөттүн биримдиги жана ынтымагы үчүн дуалар ыйык Рамазан айынын бардык күндөрүндө өлкөдөгү бардык мечиттерде окулуп турат. Кыргызстанга чартерный рейс менен алып кете турган болсо, мен да ала кеткиле унутпагыла. Дубайдабыз. Жолдор ачылып кетсе экен. Самат Эркинбеков соц баракчасы аркылуу жубайы уулу менен Дубайда экенин айтып, Кыргызстанга чартерди каттам уюштурулуп калса ала кетүүнү өтүнгөн. Актер мекендештерде маселе болсо ага жазса болорун айтып, тынчсызданбоого чакырган. Самат мырза учурда шаар тынч экенин, 2 күн мурдагыдай жардыруулардын үндөрү угулбай калганын белгилеген. Ал жакынкы күндөрү жолдордун ачылып кетишин тилеген. Дубайда гостиницада коркуп, эч жака чыкпай, бир сыйра паника болуп отургандар, коркпогула, паника болбогула. Биз да бияктабыз, биз силер мененбиз. Эгер вдруг Кыргызстанга чартерный рейс менен алып кете турган болсо, мен да ала кеткиле, унутпагыла достор. Ошол. Силерде бир маселе болсо мага жазгыла. Мен көпчүлүккө же консулствого айтканга аракет кылайын, жардам бергенге аракет кылайын. Сен машинага түрткөн, мен түрткөнгө окуңуз жок. Мен түртүп атасыз. Мен өзүмө коргоп атам. Бишкекте айдоочу инспекторду унаасында сүйрөп кетти. 27 февралда Бишкектин муниципалдык инспекциясынын кызматкерлери жашыл аймакка унаасын токтотуп алган айдоочуну аныкташты. Инспекциядан билдиришкендей, айдоочу документтерин көрсөтүүдөн баш тартып, тротуар менен айдап качууга аракет кылган. Ошондой эле инспекторду унаасынын капотунда сүйрөп кеткен. Ал эми шаардык милиция тартип бузган айдоочу майда бейбаштык беренеси менен айыпка жыгылып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин маалымдады. Мен айтып турмун, мен пиар кылбайм. Пиар деген ал арам. Манас шаарынын жаңы мэри пиарды арам деп атады. Манастын жаңы мэри калаада кандык башкаруу болбой турганын айтып, пиарды арам деди. Абдул Пата Маткаликов публиктердин бирине маек куруп, мыйзамсыз поздурууларга каршы экенин айткан. Ал белгилегендей, ишке келгенден бери бизнести тартып алууга байланышкан маселелер менен алектенүүдө. Ошондой эле ал жасап жаткан ишин жарнамалоону жактырбасын айтып, пиарды арам деди. Мен пиар кылбайм, пиар бул арам. Эч качан бирөөнү алдабаш керек. Колуңдан келсе жардам бер, келбесе убада бербе. Мен колуман келишинче инвестор тартам, элди жумуш менен камсыз кылууга аракет кылам. Себеби биздин эл тентип жүрөт, деди ал. Россиядан чыгарылган кыргызстандык кайра кайтып барып кылмыш менен кармалды. Орусияда 34 жаштагы Кыргызстандын жаранына карата козголгон кылмыш иши сотко жөнөтүлдү. Бул тууралуу 2-мартта Мурманск облусунун прокуратурасы билдирди. Кыргыз жараны Россия Федерациясынын Россияга кирүүгө тыюу салынганын билип туруп, мамлекеттик чыгараны мыйзамсыз кесип өтүү боюнча айыпталууда. Тергөөдөгү маалымат боюнча 2019-жылдын декабрь айында Федералдык коопсуздук кызматы тарабынан бул жаранга Орусиянын аймагында жүрүүгө тыюу салынган. Буга байланыштуу
айыл өлкөдөн чыгып кеткен. Кийинчерээк ал тыюу салынганына карабай Орусияга кайра кирип, Мурманск облусуна иштегени барган. Ал жактан топ менен алдын ала сүйлөшүп, ири өлчөмдө уурулук жасоо боюнча кылмыш жасаган деп шектелүүдө. Жергиликтүүлөр Боом капчыгайындагы таштан жазууларды алууга каршы. Боом капчыгайында таштан жазууларды бардык кыргызстандыктар көргөн. Учурда ошол жазууларды тазалап жатышат. Айрым жарандар каршылык билдирип, таштан жазуулар тескерисинче капчыгайга кооздук берип келгенин белгилешет. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Мен айтып тұрмын, мен пиар кылбайм. Пиар деген ал арам. Бирөөнү алдабаш керек. Эч качан алдабаш керек. Колуңан келеби, жардам бер. Колуңан келбеби, обещать этпе. Мен сага айтып атам го. Мен колуман келишинче инвесторлорду тартам. Элди жумуш менен камсыз кылганга аракет кылам. Себеби биздин эл тентип жүрөт. Мен оюм ошо. Биздин урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичтин жалпы командабыздын оюбуз ушу мамлекетти оңдоо. Кечээ мен Караколго барып келдим да. Ушунчалык сүйүндүм. Адам батпайт. Өзүбүз лыжага жетпей койдук, лыжный базар бар. Караколдун токойун мен биринчи жолу көрүшүм. Сибирдин токойунда эле экен. MUSKG всегда первый. Сен машинага турткун. Мен түткөнгө окуңуз жок. Мен түтүп атасыз. Мен өзүмө коргоп атам. Тур нары. Карачы могул жерде жок, карачы могул жерде. Кайсы сен Зеленов жөнүндө сөз кылып атасың? Буларды мынакей азыр прилегательдерде буларга чара колдонулат. Ушундай эле бир. Буларга өзүнчө чара колдонулат аке. Сиз азыр өзүңүзгө жооп бере бериңиз да. Туура айтамбы? Бул боюнча прилегательдердин таза кармаган үчүн, көктөмдүр эрежелерди сактабаган үчүн чара көрүлөт. Мен сага айтам, эркекче айтып. Эркекче айттым, ай, мынау жерчи. Вообще ничейни yazıpты. Вот. Ай, сен машинага турткун. Окуңуз жок. Мен түткөнгө окуңуз жок. Мен түтүп атасыз. Мен өзүмө коргоп атам. Тур нары. Тур нары. Айдап кетип атат. Аке, ушундай болот. Эртай деген таксырга кайрылуум. Сен эмне башка кыла турган ишиң жокпу я? Mo yerде деген мисалы, кемин элинде, мына кичкенин элинде МКдагы балдар, айыл өкмөттөгү балдар, кемин райондо роодудагы мына поезд жолдо балдардан бери келип, мо ташта беттерди тазалап атат. Муну деген мурун аким дегенчи жазууларды жазып, жакшы эле көрүнчү да бул. Мо трасса жээктен кетип баратканда аябай жакшы эле көрүнүш болчу.
Эми муну бир айдан бери тазалайлы айтабыз да бизчи. Ушуну акимдер да бир аким келип жазгыла дейт, бир аким иси келип алгыла дейт. Эмне көчөдө ары бери эле жүргөн мо иштебеген сакалчандар деле уга береси керек акимдер силерге айтарым. Эртайын дегени мырза, жигит болсоңчу сен, мына 40 күн 4 айыңды берип такылдатып пайгамбарлык мээнетти кыл да сен. Сен эмне кемчилик истейсиң? Ушу кемин элине ушу таштан кемчилик иштеп атасың. Сенин көрөм ошо айылыңды гүлдөтүп койдуң беле, я. Керек болсо сен мындай кемчилик иштебей жүр. Сен өз жериңде эле болчу, мерге эмне тиешең бар? Бу жер даже кичинекей мо жазууга айыл өкмөткө налог төлөнчү, мында биртике болсо акча болчу. Муну эмнеси жаман көрүнчү эле? Мына эми кебедеси кетип калды. Таксыр, инчек, мен сага айтарым, бөлөк иштер толтура. Сен алда бирөөнөн кемчилик иштеп, бир жерге бара турууга максатың бар ушундай. Канча бара, бир ай жүрөбүз, мына бакта өйдө жакта поезд жолдогулар. Өзүң бөлөк ишиңди кылчы, таксыр, мен сага айтарым, биздин динибиз жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу, ар бир эшикти такылдатып, мына ошондой мээнетти кылалы де. Каяктагы бир эле бир болбогон бир таштар үчүн эле эмелерге чыга берет экенсиң видеолорго.